Түлкү ташбака жана чапкене. Илгери түлкү ташбака чапкене үчөө шериктешип эгин экмей болушту. Түлкү жайлоого чыгуучу, ташбака эгин багуучу, чапкене ооручу болду. Түлкү аштык даяр болгондо жайлоодон түшүп келип, буларга эгиндин эмне кереги бар, андан көрө алдап алайын деп ойлоп, шериктер, ушул эгиндин нээсин бөлүп убара болобуз. Андан көрө жарышалы. Кимибиз мурун келсек, ошонубуз эгинди бүт алалык, деди. Түлкү аксакалдын сөзүн ташбака менен чапкене макул көрүштү. Чуркайлы, деп убадалашкан жерге барышты да үчөө катар турушту. Ал арада чапкене түлкүгө жабыша калып, кулагына чыгып алды. Алар чуркап жөнөштү. Түлкү аштыктын четине келип бир силкинди эле чапкене түшүп, үйүлгөн аштыктын түбөсүнө чыгып алды. Эми эгин меники го, деп түлкү үйүлгөн аштыкты караса, анын үстүндө чапкене отурат. Түлкүнүн жүрөгү болк этип, качан жетип келдиң? Деп сурады. Менин келгеним бир далай болуп калды. Ашыктын төбөсүнө чыгып, силерди карап отурбаймынбы? Деп жайбаракат айтты. Ошентип байгени кичинекей болсо да чапкени алып кеткен экен.